Çal ağzыңды! Мен аялмын. Өз үйүмдө өзүмдү коопсуз сезгим келет. Мен аялмын. Кыялдарымды орундаткым келет. Мен аялмын. Мээрим төгүп, бактылуу болгум келет. Мен аялмын. Көргөн кордугумду айткым келет. Мен аялмын. Мага жардам керек. Бул жатактын аягы кол көтөрүү, жаа ажырашуу менен аяктайт. Үй-бүлөдөгү зомбулук бул мамлекеттик деңгээлдеги маселелердин бири деп айтсак эч жаңылышпайбыз. Себеби борчта карап турган кичинекей баланын келечектеги психологиясына чоң таасирлерин тийгизет. Бир эле кичинекей баланын психологиясына эмес, эненин дагы психологиясына дагы жана денелерине дагы чоң таасирлерин тийгизет. Үй-бүлөнүн ичинде же үй-бүлөдө жасалган зордук зомбулук учурларынын бири аялдарга карата көрсөтүлгөн зордук зомбулук гендердик зомбулук деп аталат. Кыргызстанда жылына 12 миңден ашуун үй-бүлө зордук зомбулукка кабылат. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин маалыматына таянсак, анын 95% аялдар. Урматтуу аталар, келди энелерге физикалык басынтууну токтотойлук.